Жогорку кеңештин кызматкерлеринин жаңы жылдык кечесиндеги чыр боюнча кылмыш иши козголду. Osman Airlines авиакомпаниясы Ош Каракол багытындагы алгачкы каттамын аткарат. Министрлик сапат билим берүү мекемеси боюнча үн катты. Бүгүн 9 январда Osman Airlines авиакомпаниясынын учагы Ош Каракол Ош багыты боюнча алгачкы каттамын аткарат. Каттамдар ар бейшемби жана жекшемби күндөрү аткарылып, болгону 1 саат 20 мүнөткө созулат. Билет баасы 4100 сомдон башталат. Билеттерди Osman Airlines мобилдик тиркемесинен сатып алса болот. Билим берүү жана илим министрлиги сапат билим берүү мекемесинин Туркиянын Мариф фондуна өткөнү тууралуу комментарий берип, сапаттын тарбиячылары, мугалимдери мурдагыдай эле иштей берерин билдирди. Мекеме андан тышкары окуучулар жана студенттер билим берүү уюмдары менен буга чейин түзүлгөн келишимдердин негизинде билим алуусун улантарын кошумчалады. Билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги аталган фонддун өкүлдөрү менен жолугуп, сапат билим берүү мекемелер тармагында билим берүүнүн сапатын азыркы деңгээлинен түшүрбөө, колдон келсе азыркыдан да жогорку деңгээлге чыгаруу керектигин баса белгилеген айтылат. Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Ирсалиев жүргүнчүлөрдү шаардан алып кеткен айрым айдоочулар жакшы уктап эс албай эле киши ташып жатканын айтып, коопсуздук үчүн жүргүнчүлөрдү Ак Кула ат майданы тараптагы автобекеттен кетүүгө чакырды. Атайын уюштурулган автовокзалда бул жерде наркологдор да бар, водительдердин, айдоочулардын уктап эс алып аткандарын ошол текшерип туруп анан жолго чыгарып атабыз. Ошондуктан сиздерден суранат элек, баягы Telegram, WhatsApp менен эле келип ошол жерден шаардан кетип аткан жалпы ошол жүргүнчүлөргө ар бир жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу биз үчүн маанилүү. Ошондуктан сиздерден суранабыз, урматтуу жүргүнчүлөр, баардыгыңыздар ушул жерге келип, атайын уюштурулган вокзалдан, ушул жердеги тажрыйбалуу айдоочулардан ошолорго отуруп, ошолор менен кетсеңиздер деп суранып кетет элек. Америкалык Condé Nast Traveler журналы Каракол Борбор Азиянын саякат борбору деп жарыялады. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги кабарлады. Ошентип ысык көлдүн бермети аталган Каракол аталган журналдын 2025 барчу 25 мыкты жер тизмесине кирди. Авторлор аны Борбор Азиядагы кызыктуу саякаттардын борбору деп атаган. Жогорку кеңештин комитет кызматкерлеринин жаңы жылдык кечедеги чырына байланыштуу ишти Бишкектен Октябрь райондук милициясы иликтөөдө. Октябрь райондук милициясына КР аттуу жаран арыз менен кайрылып, 28 декабрга караган түнү УА аттуу жаран күч колдонуп денесине жаракат келтирген үчүн чара көрүүнү суранган. Арыз ээси окуя Бишкектин Анкара көчөсүндөгү ресторандардын биринде болгонун билдирген. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин ээн баштык менен кылмыш иши козголуп, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Анын жыйынтыгына жараша окуяга укуктук баа берилмекчи. Бишкектин Ленин райондук ички иштер башкармалыгы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген кызды өзүнүн атасы зордуктаган деген маалымат боюнча комментарий берди. Милициянын маалыматына караганда 2024-жылдын 30 декабрында үй бүлөлүк зомбулук тууралуу билдирүү түшкөн. Бул факты боюнча укук бузуулар кодексинин үй бүлөлүк зомбулук беренесинин негизинде жаран кармалып, сот аны Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына 7 күнгө камакка алган. Шектүүнүн аялы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 17 жаштагы кызын өз атасы зордуктаганын айтып, арыз менен милицияга кайрылган.